Бишкек шаарынын түштүк тарабындагы мыйзамсыз курулушка байланыштуу кармалган шаар куруу жана архитектура боюнча мамлекеттик долбоорлоо институтунун мурдагы жетекчиси Жыргалбек Асаналиев менен Бишкек башкы архитектура ишканасынын шаар курууну пландоо бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Чыңгыз Медербек уулу учурда тергөө абагында. Алар өздөрүнүн материалдык кызыкчылыгын көздөп, кайсы бир тараптардын пайдасына көп кабаттуу үйлөрдү өз алдынча курууга жол ачкан коррупциялык схема түзгөн деп айыпталууда. Асаналиев, вовлекая в устойчивую преступную связь отдельных должностных лиц. Шек саналып жаткан кызмат адамдарынын мыйзамсыз аракети Бишкек шаарынын түштүк аймагынын башкы жана деталдуу планын кескин өзгөртүп, транспорттук, экологиялык инфраструктура талкаланып, маданий жана социалдык имараттар курулуучу аймактардын азайышына алып келген. Кармалгандардын үйүн жана кеңсесин тинтүү маалында бир канча курал ок дарысы менен табылды. Ошондой эле анын мыйзамсыз аракеттерин ырастаган документтер алынды. Шектүүлөр тергөө абагына камалды. Көзөмөл органы мыйзамсыз курулуштар кайсы даректерде жүргүзүлгөнү тууралуу маалыматты тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн ачыктаган жок. Бирок Бишкектин түштүк тарабы Чыңгыз Айтматов проспектиси менен 7 апрель көчөлөрүнүн ортосундагы түштүк магистралдан жогору тарап экени айтылат. Дал ушул жактагы жашыл аймактарды жеке жактарга курулуш компанияларына берүү үчүн деталдуу пландын долбоорунда жалган маалыматтар камтылган деп билдирет тергөөчүлөр. Анын айынан канча чыгым болгон такталып жатыптыр. Эми азыр ущерб уже бар, олоттуу өлчөмдөгү ущерб келген. Мамлекетке да жана жарандардын кызыкчылыгына. Тергөө алкагында мен азыр тергөө иштери аракеттери уюштурулуп жатат. Ошондон кийин биз азыр тергөөнүн кызыкчылыгы боюнча мындай так маалыматты бере албайбыз да. Бул иш буюрса аягына чыккандан кийин уже андан кийин дагы кошумча маалымат берилет. 2007 Бишкектин азыркы башкы жана деталдуу планы 2025 жылга чейин деп кабыл алынган. Былтыр сентябрда болсо түштүк тарабын өнүктүрүү долбоору иштелип чыккан. Дал ушул долбоор быйыл мартта күтүүсүздөн оңдоп түзөөдөн өтүп, шаардык кеңештин макулдугусуз ишке ашкан. Мисалга алганда, Жукеев-Пудовкин көчөсү тоо тарапка чейин улантылып, 4 тилкелүү көчө болмок экен. Бирок өзгөртүүлөрдөн кийин жол ичкирип 2 тилкеле калган. Мыйзам боюнча жол өткөн жер жеке адамга тиешелүү болсо, аларга компенсация төлөнүп же башка жактан жер берилип, жол салынышы керек эле. Бирок андай болгон эмес. Анын ордуна кызыл линия жылдырылып, жол ичкирген. Мындан сырткары аталган аймак Борбор каланын өпкөсү деп эсептелгендиктен, көптөгөн эс алуучу жайлар болушу керек эле дешет адистер. Бирок ал жерлер кимдир бирөөнүн жеке менчигине өтүп, же узак мөөнөттүү ижарага берилип кеткен. Алгачкы долбоорунун картасында ал жайлары жашыл менен белгиленсе, кийин кызыл болуп калган. Муну менен курулуш жүргүзүүгө уруксат берилген. Асаналиев болсо аталган аймактын башкы архитектору болгон. Анын макулдугусуз эч кандай өзгөртүү болушу мүмкүн эмес дешет. 64 жаштагы Жыргалбек Асаналиев 2 жылдай шаар куруу жана архитектура боюнча мамлекеттик долбоорлоо институтунун директору болуп иштеген. Быйыл 15 июнда мэриянын алдында түзүлгөн Бишкек генплан мекемесине жетекчи болуп дайындалган. Аталган ишкана шаар курууда башкы планды иштеп чыга турган айтылган. Бирок дайындалганына 1 ай болбой жатып, Жыргалбек Асаналиевке карата сындар күчөгөн. Июлдун башында курулуш тармагындагы коррупцияны талкуулаган координациялык кеңештин жыйынында архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине жаңы дайындалган жетекчи Нуртазин Жетибаев акыркы жылдардагы Бишкектеги айрыкча каланын түштүк тарабындагы башаламан курулуштарга Жыргалбек Асаналиевди ачык эле күнөөлөгөн. Асаналиевке шаардык аймагындагы шаар куруу ишинде мурунку таасири кайтарып берүүгө бардык шарттар түзүлдү. Бишкек шаарынын администрациялык чек араларын бекитүү боюнча оңдолгон участоктор менен Бишкек шаарынын администрациялык чек араларын схемасы даярдап өткөрүлүп берилген. Бул маселе бүгүнкү күнү актуалдуу болуп саналат. Жана шаардын мэриясы тарабынан эл айтып атат деп четтет десеңиздер, мен четтетип коеюн. Бирок ошол кишилердин, сиз айткан кишилерди бир жоопко тартылган эч кандай бир эч жерде кагазы жок да. Алар уголовный делого козголдубу, же сот жоопкерчилигине тартылдыбы, адамды күнөөлөп коюш оңой эле. Элдин арасында ар кандай сөз болот. Эмне үчүн, эмне себептен мен буларды алып келдим? Себеби мына азыр Гостройдун жетекчилери мына өткөндө сатышып мурдакы келген Гостройдун ишин жакшы билчү эле. Ушундай нерселерди биз профессионалдар иштебегендиктен ушундай кемчиликтерди кетирип атат да, чынын айтканда. Бул балдар профессионал балдар. Ушу Асаналиев деген күнөөлүү. 74-жылдан бери ушу жылга чейин ушу киши баарын жасап атат, жайлап атат депчи. Мына сиз ушу экини Бишкек план, Бишкек генпланбы? Бишкек генплан деген
уюмдун башына коюп атасыз. Бул аябай тяжелое обвинение. Абдиев деген мына Госстройду иштеген. Мурунку бузулар, сиз өзүңүз айтпадыңыз. Ушунун баарын Госстрой жазаган. Ошо Госстройдо кылыктын баарын кылып койгондорду. Анан мына СИЗОго жатыптыр, прокуратура тарабынан да аныкталыптыр, баары жазылыптыр. Эмне үчүн ушундай кишилерди сиз алып атасыз? Сиз мага айтканда грамотный, таза, жакшы кишилер менен иштешип атам деп эле мага айтып жүрбөйсүң. Анан мына бул жерде 3 барат. Бул жөнөкөй эле сөз болуп калбайт да. Мында прокуратура текшерет, көрөт. Бишкек башкы архитектура ишканасы кылмыш иши тууралуу комментарий берүүдөн карманып койду. Ал эми мэрия каладагы мыйзамсыз курулуштар боюнча күрөшүп жатканын, тиешелүүлөргө чара көрүлөт дейт вице-мэр Нурдан Орунтаев. Мүлктү башкаруу департаментинин аркасы менен, ошондой эле мэриянын аркасы менен биздин урматтуу мэрибиз Эмилбек Мырзакулович Абдыкадыровдун жеке инициативасы менен биз ошол мыйзамсыз кеткен жерлерди, ошондой эле мыйзамсыз берилген мүлктөрдү кайра артка кайтаруу ишин толук камдуу жүргүзүп атабыз. Жана ошонун негизинде эле биз бүгүнкү күндө канча бир жерлерди, ошондой эле канча бир мүлктөрдү артка кайтардык. Бул жумуш токтобойт, мындан ары дагы толук камдуу ишке ашырылат. Бул иш токтобойт, дагы бир жолу айтам. Бүт ошол жеке эле эмес, баягы южный зона деп коет, ЮПЗ, жеке аяк эмес, бүт Бишкек шаарынын территориясы боюнча бул жаатта иш алып барылып атат. Башкы прокуратура жогорудагы кылмышка тиешеси бар башка да кызмат адамдарын аныктоо иштерин жүргүзүп жатканын кабарлады. Мындан улам шаардагы мыйзамсыз курулуш иштери боюнча бир эмес бир канча адам жоопкерчиликке тартылып, чара көрүлүшү мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев башкы план боюнча жашыл аймак деп курулушка уруксат берилбей келген каланын түштүк аймагындагы көп кабаттуу үйлөрдүн салынып жатканы боюнча тереңирээк иликтөө жүргүзүш керек деп эсептейт. Асаналиев өзү чечим чыгара албайт. Ал жерде шаардык кеңеш бар, шаардык мэрия бар. Анан архитектура деген бар. Баары макулдук бермейинче бир киши чыгара албайт чечимди. Демек ал жерде бир гана киши эмес. Мурунку мэрлерди тартыш керек, жокпу, мурунку өкмөт башчысын тартыш керек кээ бир учурда. Анан айрым депутаттарды ушул курган болсо, министрлерди курган болсо, көптөгөн галстук таккан кызматкерлер жоопко тартылыш керек. Бир гана Асаналиев менен бүтпөш керек. Бирок эмнегедир менде бир ишеним пайда болуп атат, жакын арада 3-4 айдан кийин ал жигитти штраф менен бошотуп, кийин жоопкерчилиги мындай балким материалдык жагынан жоопкерчиликке тартат, эркиндиктен ажырайт деген сөздүн алысмын да. Демек бул жасаган кылмыш үчүн жооп бербейт толук. Бул жерде жоопкерчилик башка болуш керек. Буга чейин Бишкек шаар боюнча 37 көп кабаттуу турак жай мыйзамсыз курулуп жатканы айтылган. Алардын айрымдарында учурда тургундар жашап жатат. Рахат Жаныбекова, Улукбек Абдиев, НТС.